Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Мен бүгүн Бишкек шаарынын өйдө тарабында Арашан деген айылга Баярдын түздөн түз экстерьери аябай жакшы бир кочкорду көрсөткөнү келдим. Баярдын баласы, түздөн түз баласы. Ушул кочкорду бир көрүп коюңуздар. Эгер селекцияга жакшы кочкор издеп атсаңыздар, Баярдын мына ушул баласы сатылат экен. Азыр сиздерге толук маалыматты алып берем. Башында көрсөткөн эки ургач козу, мына ушул кочкордун козулары. Баярдын түздөн түз баласы. Арашанга келгенден кийин эң биринчи пробниктер мына көрүп коюңуздарчы, экстерьерлери кандай. Жаш 2,5 байке? 2,5 жаш. Канча жол төлөп алдыңыз? 2 жол. 2 жол, Моулар экинчисин алабыз да, биринчи пробник болчу, анан моулар экинчи төлүү? Пробниктер биринчи пробник болчу, бул экинчиси, анан үчүнчүсүн алабыз. Буюрса мына 2 жолу алып, үчүнчүсүнө быйыл күздө койго коюлуптур. Так, могу ургач козусу, бул сатылбайт. Сиздерге экстерьер катары баягы кандай козу берер экенин көрсөтүп коеюн. Ачыгын айтайын, агабыздын койлору күчтүү койлор эмес экен. Бирок ошондой болсо дагы койлорго караганда козулар алда канча өйдө жогору турат сапаты жагынан. Мисалы үчүн муногу Айгүлү деген кличкадагы 10 килограммда туулган ушул ургач козусу экен. Артындагысы бир аз жапай экен. Козулар эти боюнча аябай арык, тоодон жаңы түшүптүр. Тоодо жүргөн койлор экен. Арашан айылы жайлоого бай айыл. Тоодун боорунда. Мисалы үчүн муногу чистотасы кандай экенин көрүп турасыздар. Эти арыктыктан муногу жүндөрүнүн кичине пух баскан, бирок мына уже беттеринен, мойнундагы эттеринен, мисалы үчүн разрездеги эттеринен чистоталары кандай түшкөнүн өзүңүздөр дагы бир көрүп коюңуздар. Булар сатылбайт. Сиздерге мына ушул кочкорду көрсөткөндө бир ургач козуларын көрсөтүп коелу деп көрсөтүп атабыз. Кочкор мына ушул кочкор. Байке, жакыныраак келиңиз, экөөбүз ушул кочкор боюнча кеп кылалы. Баасы келишимдүү экен, бирок жакшы баага сатылат. Кызыккандар болсо чалыңыздар. Баярдын түздөн түз баласы. Сиз кой канча жылдан бери кармайсыз негизи? Ой, мен илгертен кармайм. Бирок кымбат койго качан өттүңүз? Кымбат койго 21-жылдан бери го дейм. Так, могу эң биринчи алган кымбат кочкоруңуз, Бул кимден туулган, кантип сизге келип калды? Бул Нурдиндин коросунан алынган. Нурдин байкен, Энеси Камыштын кызы экен. Болду, Камыш. Энеси Камыштын кызы. Так, сиз алганда бул жаш болгон, 3,5-4 айында. Сүттөн бөлүнгөн кочкор. Келчи, бери карачы. Так, азыр кочкордун өзгөчөлүктөрүн айтам дагы. Ошондо Баяр келип, Арашандан эң биринчи туулган пробниктеринен турабы? Ооба. Болду, машалла. Так, кочкордон эмне өзгөчөлүк көрө алдыңыз сен? Төлдү кандай берди мына? Былтыркы төлүн мен көрбөй калдым. Сиз көрдүңүз да? Жакшы, былтыркы төлүндөрдүн баары сатылып кетти. Ургачлар, Ургачлар. Кандай болот экен эми? Жакшы кочкордун козулары шыр-шыр кетип калабы экен? Шыр кетип калат экен да, жакшы. Быйыл сатпайсыз? Быйыл сатпайм, ушунтун алып калайын деп атам быйыл. Алып каласыз, Кысымдагы былтыр жастагыларды да буюрса алып каласыз. Так, кочкор 2,5 жаш турабы? 2,5. Кайсы айда туулган негизи биринчи? Февралдын 22-си. Болду, февральский, Так, февральский. Мына 2023-жылы февраль айында туулган кочкор. Менче 6 тиш болсо керек турабы байке? Ошондой болуп калды. Так. Эми кочкоруңуз башын бери тартып бере аласызбы? Күн жака, коңколорун көрсөтөлү. Так, кочкор. Кочкордун куйругу биз сүйгөн куйрук. Эң идеал, эч качан түшүп кетпей турган разрези менен мына козуларына да кандай куйрук бергенин бир көрүп коюңуз. Жүн. Бир штук пух жок. Байке, качан кырккансыздар жүнүнү? 2 ай болду го дейм, 2 ай, Могу козулардай болуп жүн чыкканбы эч качан? Чыккан эмес. Ушул боюнча жүрөт, Кичинекейинен бери. Так, баш светлый. Баярдын линиясынан эч качан өңдөн күмөнсүрөбөш керек. Мына сиздерге ширина, чоңдук. Параметрлери кандай мунун? 1 метр, кулак 22. Кулак 22, бою метр. Мына жүндүн тазалыгы, о беттеги, кулактагы чистота мына Баярга өтө көп окшошот экен, могу кулак баштары. Может куйругудан Баярга караганда жакшыраак куйрук жагы. Боюнан кандай жетет атасынан билбейм. Бирок бул деле чоң кочкор экен, туурабы байке? Баасы келишимдүү экен.
Сиздер чаласыздар дагы, сүйлөшөсүздөр. Анан бир эркек козусу бар, ошону да көрсөтүп берем. Эгер ушул кочкорду селекцияга иштетем десеңиздер, көрүңүздөр. Бирок койлору күчтүү эмес, аны видеого чыгарыштын кереги жок. Келсеңиздер көрөсүздөр. Эми 1-класс койлор дейт. Кыскасы иштетсеңиздер болот. Кочкордун өзгөчөлүгү бар. Чистота, кулак 22, бачкообразный. Элитага, класс элита болот экен банитировкадан. Эч таразыга коюп көрдүңүздөрбү? Коюп көрдүк, 186 чыккан арыгыраак кесинде. Качан койгонсуздар аны? Кайсы айларда? 4-5 ай мурун. 4-5 ай мурун, Баядын баласы. Сиздерге кандай? Бели аябай түз экен. Могу төштөрү чыкканын көрүп турасыздар. Мына чистота деп ушул кочкордукуну айтса болот. Чистота. Бир да пук жок. Беттери ак. Кулак жайгашканы дагы көрүп турасыздар, 22 кулак. Кулагы бир аз жалбырак. Менимче Баярдыкынан жакшыраак го дейм кулагы. Баярдыкы 22 чыгабы, чыкпаса керек. Чыгат го дейм. Мунун кулагы кичине могу атасыныкына караганда могу жоонураак экен да, могу ерлерчи. Анан могу куйрук жагы, Куйрук жагы Эмир байке көрсөтүп арынбаса керек эми. Атасыныкынан жакшыраак экен депчи, могу видеобузду көрүп калды. Мына. Коёндукундай болуп, мойерлери агыш. Эти розовый, светлый кочкор экен. Могу номерлери ушул номерге, видеонун астына атабыздын номерин калтырып коебуз. Ушул кишиге чалып сурайсыздар. Азыр эркек баласын көрсөтөбүз. Кочкорду келип көрүш керек. Кол бала экен, байке бир аз, Кочкор колго көнүп калган экен, Колго жогуш экен. Баярдын баласы. Кана сүйлөшүп көрүңүздөр анда. Мындай кочкорлорду дагы редки табасыздар. Энеси Камыштын кызы деп атат. Камыш кайсы эме экенин билесиздер, Камыш менен Баярдын энеси Береке. Мунун энеси Камыштын кызы деп атат. Демек, булар бир жерден барып, энеси атасы жагы бири-бирине жакыныраак экен. То есть алыс инбридинг десек де болот. Буйруса көрүп коюңуздар, Мунун эркек козусу дагы бар экен, мартта туулган. 7 айлык болсо керек, Мартта туулган. Жүнүн алгансызбы, алган эмессизби? Алынган эмес. Жок, бир жолу алынган да. Жок, эртерээк алынган окшойт, жүнү. Так. Тоодон эле. Сиз байка тоого айдайсызбы, койлоруңуз? Могу ургач козуларыңыз менен койлоруңуз көрсөм арык экен, чынын айткандачы. Бул эми жадагы энесине секирбесинде эртерээк бөлүп келгенсиз, ошон үчүн бир аз эттүүрөөк, Болду. Ургачылардын бөлгөн эмес окшойт, да канцелде жүргөн окшойт. Алар. Так. Озгочкор, если что, муну деле баас келсе сатасыз да турабы? Внук Баяра деп ушуну да бир көрүңүздөр. Кулагы канча чыгат билбедим, бирок атасыныкына караганда кулагы жайгашкан жери жакшыраак экен. Бирок бул дагы жиликтүү. 20дан ашып калат. Бул дагы жиликтүү. Азыр могу куйругунун разрездерин карайын. Ошол жакта эттерин бир карап көрүңүздөр. Өңүнө өзүңүздөр бир баа бериңиздер. Эгер жаккан болсо, мында бир сурап көрүңүздөр. Мунун баасы жөндөө эле болсо керек, туурабы? Жөндөө эле болот. Муну да бир сүйлөшүп көрүңүздөрчү. Атасы. Атасында чистота вообще башка. Даже мондай жалаң щетка бир дагы эмеси жок кочкорду аябай табыш кыйын мондай. Пух жок кочкорду. Караңыздарчы. Балким мен биринчи жолу көрүп аткан болушум мүмкүн. Кочкор туулганда чоң туулганбы козуңуз? Чоң туулган, эгиз түкөйдү. Эгиз түкөй, Жакшы. Машалла. Могу село Арашан айылы. Бишкектин өйдө тарабында. Мирлан байке, Нурдин байке, Искен байке, могу Эмир байке билесиздер, Баяр. Баярдын эси. Мына ошол агалар турган айылда турат экен. Ушул жерге келип көрүп, жаккан болсо аласыздар.